Жолдока попутты тосуп койдуңуз го? Tekşeriyorlar. Var tekşeriyorlar. Ben Bezdor, Bakmantı'ya koyup şart tekşeriyorlar. Бул видео YouTube каналына 21 октябрда жүктөлгөн. Мында жол коопсуздугун сактоо кызматкери айдоочуну рейд жүрүп жатат деп токтотуп, айдоочулук күбөлүгү менен автоунаасынын техникалык паспортун көрсөтүүнү айтат. Бирок айдоочу рейд боюнча чыккан буйрук кагазды талап кылып, пикир келишпестикке барышкан. Жо, сиз эмне причина менен тостуңуз? Reyt boltat dedi. Sen de özümü karmap söylüyor çaylan emnçal olmasın. Aka, колуңуз сүрүү эле жакшы эле сүйлөй берет. Yok, sen neyle olmasın? Жақшына söylüyor otam, gelip tanıştır. Жо, алынгандан неге тосуп атасыз акам? Неге тосуп атасыз? Тосуымда рейт болот. Жеп өзүңүзгө мас көрүнүп атамбы? Майли приказыңызды көрсөтүң. Жыйынтыгында жол кызматкери айдоочунун автоунаасынын ачкычын алып коет. Бул окуя интернетке тарап, шаардык жол коопсуздугун сактоо кызматы териштирүү ишин жүргүзүүдө. Иш чараны тааныштырыш керек. Эмне себептен токтотту, жөндөн жөн токтоткон болсо, иш чара жүрүп аткан болсо, иш чаранын негизинде тостум деп айтыш керек, токтоттум деп. Эгерде айдоочу ошонун сураса, ошо иш чаранын милдеттүү түрдө көрсөтүш керек. Мен ошол кагаз түрдө көрсөтүп, тааныштырып айдоочуну. Чтобы айдоочу эмне болбош керек да, ойлонуп калбаш керек, что жок жерден тогусуп алып эле мен текшерип атат депчи. Ошонун баардыгын туура жеткизсек, айдоочулар менен тескөөчүлөрдүн ортосунда ушундай келишпешүүлөр келип чыкпайт да. Негизи. Ал жерде бирок көрсөткөн эмес экен, Ал жерде азыр иликтөө иштери жүрүп атат да. Ош шаардык жол коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнө бир айда 3-4төн жарандар укуктары бузулуп, жол сакчылары кызматынан аша чаап пайдаланып жатышкандыктары боюнча кайрылышат. Иликтөөдө айдоочулардын арасында эреже сактабагандары да чыгат. Ошол эле учурда Ички иштер министрлигинин бекитип берген жоонун негизинде иш алып барбаган жол кызматкерлери да бар экени аныкталууда. Бир жыл ичинде, азыр тагыраак айтып кетсем, мына 9 ай ичинде 14 кызматкерибизге тартиптик жазага тартылган. Кызмат абалында туура эмес кызмат жүргүзгөн үчүн тартиптик жазага тартылган. Мыйзамдын негизинде иш алып барбаган жол сакчылары боюнча көрүнүштөрдөн көбүрөөк Азамат Орумакеевдин кабары бар. Алгач ал өзү айдоочулук катары басмырлоого туш болуп, кийин башка айдоочулар кабылган укук бузууларды да YouTube каналына жүктөй баштаган. Тийиштүү документтерин зордоп эле алып алган учурлар болот. Анын аз келгенсип унаанын ачкычында алып алган учурлар болот. Андай учурлар көп эле кездешет. Бирок тилекке каршы алдагы көпчүлүк учурда жалпы журтка интернет ааламына чыкпай келет. Себеп дегенде ошол эле кызматкерлердин кийлик ишүүсүнөн улам чыкпай калат да, ачыккачы. Милициянын ардагери Алымжан Чотпаевдин баамында мынтип жарандар өз укуктарын коргоп чыгышы менен жол коопсуздук кызматкерлерин дагы тартипке келишине үндөшөт. А бирок айдоочу эрежени толук сактап, жол сакчысы мыйзам боюнча иш алып барганда гана түшүнбөстүктөр жоюлаарын баса белгилейт. Ошондуктан эң негизгиси унааны айдаган, анын кыймылын көзөмөлдөгөндөр да тажрыйбасын арттыруу керек дейт. О вежливом обращении с гражданами дегенде, айдоочулар менен дагы маданияттуу түрдө келип, өзүн тааныштырып, мен жол кагуу кызматынын моундай инспектор болом, фамилиям моундай болот деп туруп, жакшынакай сүйлөшкөндө ушундай болбойт эле да. Анан кээ бирчилер эми айдоочулар да аша чагып кетишет. Камерасын көтөрүп чыгып эле, анан кийин эле гаайны иштетпей эле тартып, кереги жок жерде эле тартып, гаайнын кызматкерлерин да чындыгында эле алардын да укугун бузуп атат да. Ошондуктан бул эми эки эле адамдын өз ара болгон мамилеси болуп атат деп мен ойлоймун. Урматтуу айдоочу, эгерде сизди жол сакчысы себепсиз тосуп, туура эмес мамиле жасаса, анын кызматтык унаасынын капталында жазылган 395-62 ишеним телефонуна жана 102-ге чалып, маселени тактап алганга укуктуусуз. Нуржамал Баргыбаева, Бексултан Абиев, Ынтымак.